Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы жаңылыктан баштайлы. Рубль курсу дагы көтөрүлдү. Бишкектеги кээ бир банктарда 1 рубльди 88 тыйындан алмаштырууда. Андыктан рубль курсу жогору болсун, мекендештердин тапканына береке болсун. Урматтуу Москвадагы курьер мекендештер, электровелик, унааларыңыздарды этияттап жакшы жерлерге коюп жүрүңүздөр. Бул видеодо аксакал тамекисин мусор багына таштап кетти эле. Жок эле жерден бир курьер унаасыз калды. Мусор бактан өрт чыгып, унаа толугу менен күйүп кеткен. Андыктан абайлаңыздар. Москвада метрода жүргөн мекендештер, турникеттен бесплатно жабышып өтүүчүлөр 50 рубль төлөбөй өтөмүн деп камалып кетпеңиздер. Мыйзам бузган бул кылмышкер кармалып 1,5 жылга камалды. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Россиядагы Эл достугу университетинин кыргыздар командасы КВНдин жогорку лигасына өттү. Тандоо Сочидеги эл аралык КВН фестивалында болгон. КВНде жалпысынан 20 команда тамашалары менен ат салышат. Сборная Руден. Лонг-Айленд, Москва. И последняя команда Кыргызы. Кыргызстанда деле такси тармагы өнүгүүдө. Мекенде деле таксиде жумуш жакшы болуп жатат. Эң башкысы өз жерибизде, өз элибизде кызмат кылгандар көп. Кыргызстанда такси чакыргандар көбөйдү. Сапарлардын саны 10%га өскөнүн улуттук статистика комитети билдирди. Улуттук банктын соңку маалыматына караганда, такси үчүн орточо төлөм 197 сомду түзөт. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.